постоянно эле монтип эле колуна кошуруп эле бер дебеш керек да. Автобаза өзүн багыш керек. Автобаза өзүн каржылаш керек. Автобаза бутуна туруш керек. Жыл сайын 90 миллион сом алат. Анан бул күндө эле 90 миллион жыл сайын ала берсе бул киши өзүн бакпайт да. Ошого элдерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эмки жылдан баштап могу жыл субсидия берем, эмки жылдан баштап 1 тыйын субсидия бербейм буларгачы. Өздөрүнүн баксын. Оштогу ишканалар өзүн өзү каржылашы керек. Субсидия берүү токтотулат. Ош шаарындагы бир катар ишканаларга субсидия берүү токтотулат. Алар өздөрүн каржылап пайдага чыгышы керек. Бул тууралуу шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев билдирди. Анын айтымында калаадагы Ош шаардык автоунаа мекемеси, Ош тазалык, суу чарба башкармалыгы жана жылуулук камсыздоо сыяктуу муниципалдык мекемелер өз алдынча каржыланууга өтүү мезгили келген. Ош шаардык автоунаа мекемесине быйыл субсидия берилет. Кийинки жылдан токтотулат. 1 жыл убакыттын ичинде өзүн өзү каржылоого өткүлө. Жылына 90 миллион субсидия алып олтура берген болбойт. Тазалык ишканасына жай ичи 3 ай убакыт берилди. Алар дагы ушул убакыт ичинде өзүн өзү толук каржылаганга өтүшү керек. Суу чарба башкармалыгы менен да сүйлөштүм. Алар дагы субсидия албайт, өзүн өзү каржылайт. Жылуулук камсыздоо ишканасында кошсок болот. Булардын баары пайда алып келе турган ишканалар, бирок бюджеттен 70 миллион, 90 миллион, 100 миллион кылып субсидия алып олтурушат. Анан шаарды өнүктүрөлү, жолдорду оңдойлу, бала бакча куралы десек эле казнада акча жок. Эми өзүңүздөрдү каржылап иштейсиңер, деди Жеңишбек Токторбаев. Анын белгилешинче, бул кадам менен шаардык бюджеттен 500 миллион сомго чейин үнөмдөп, акча каражаттарын жолдорду оңдоо, бала бакча куруу жана башка инфраструктуралык иштерге багыттоого мүмкүн болот. Булак, Ош ТВ. Постоянно эле монтип эле колуна кошуруп эле бер дебеш керек да. Автобаза өзүн багыш керек. Автобаза өзүн каржылаш керек. Автобаза бутуна туруш керек. Жыл сайын 90 миллион сом алат. Анан бул күндө эле 90 миллион жыл сайын ала берсе бул киши өзүн бакпайт да. Ошого элдерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эмки жылдан баштап могу жыл субсидия берем, эмки жылдан баштап 1 тыйын субсидия бербейм буларгачы. Өздөрүнүн баксын. Мынакей өткөндө тиги тазалык менен сүйлөштүм, Нурбек Таткабаевич менен. Мына 3 айдын ичинде прибыльга чыгам деди, тазалык. Сөз берди. Мынакей июнь, июль, август, 1 сентябрдан таза прибыльга чыгам деп сөз берди. Мына бүгүн водоканалдын жетекчиси Дөөлөт Куранбекович менен да сүйлөштүм. 3 айдын ичинде таза пайдага чыгам деди. То есть булар бардыгы пайда алып келе турган ишканалардын бардыгы дотацияда отуруп субсидия алып турганда, хотя булар бардыгы прибыльный ишкана. Прибыльный ишканалардын бардыгын убыточный кылып жок кылып субсидия берип турганда 90 миллион, 70 миллион, 100 миллиондончу андай кылбаш керек. Наоборот, ошого кеткен акчанын баарын казнада калыш керек. Дагы жол болуп атат, асфальт болуп атат, тротуар болуп атат, бак болуп атат, садиктерди оңдоп атабыз, мектептерди оңдоп атабыз. Ошол жерге баардыгын плат этишибиз керек. Аны буларга субсидия бере бербеш керек буларгачы. Көнүп калышкан буларчы. Ошон үчүн Зомбек Алмаз, сизге тапшырма. Ушул жыл ичи силер эме кылабыз, субсидияга бөлүнгөн 90 миллионду беребиз. Эмки жылдан баштап, эгер керек болсо, ушул жылга чейин пайдага чыгышыбыз керек. Эмки жылдан баштап Кудай кааласа, жанагындай электромобилдерди алыш керек. Электроавтобустарды алыш керек. Ошолордун баардыгы пайдага чыгыш керек. Жөн эле менде жок, мен билбеймин, кантип дебеш керек. Жаман көрүнүп калгансыңар да, мен сага 90 миллион, мен сага 70 миллион, мен сага 100 миллион, ала кой, андан бир 20-30% откат кылып, сен чөнтөгүңө сала кой. Не должно быть такое. Бул прибыльный ишканалардын баарын кайтып пайдага чыгарыш керекпиз. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн чуркап иштеш керек. Чуркап иштеп керек болсо, жанагы мурда бизде эски калган автобус, мусор автобустар бар. Алардын баардыгы жүрөт, бирок эми алардын баардыгын бир сунуш киргизгиле. Кандай кылабыз? Эгер клиент болсо аларга сатыш керек. Ал эди чирип жатып жок болот, мусор болот. Мынакей көчө мен барып көрүп келдим.
Bir kança деген avtobuslar жатат, kança деген троллейбус чирип жатат. Ирип чирип кетти. Ошолордун баардыгын керек болсо методоломго тапшырыш керек. Керек болсо списать этиш керек дагы. Алардын ордуна сатып, жакшынакай, татынакай, современный электро автобустарды алып келишибиз керек. Шаар өнүгүш керек. Шаарды өстүрүшүбүз керек, балдар. Анан жок, мен шаар мага убакыттуу эле мен иштеп атам. А менден кийин эмне болсо ошондой болсун деген жана орустар айтып коет го. Ход после меня ход потоп депчи. Анда тышыны кылбаш керек. Иштеп атабызбы? Иштеген убакта сонун татынакай кылып жасаган ишибизди көрсөтүп коюшубуз керек. Мен именно айтам, мынау тазалык, водоканал, мынау автобаза өтө прибыльный ишканалар. Керек болсо теплодагы прибыльный ишкана, керек болсо жылуулуктагы прибыльный ишкана. Булардын баардыгын субсидиясын кыркып, булардын баарын прибыльга чыгарыш керек. Пайдага чыгарбаса болбойт булардычы. Бизге просто шаарды развитие кылайын, шаарды оңдойын десем бизде акча жок да. Акчанын баарын каякта? Тазалыкка берип коет. Акчанын баарын автобуска берип коет. Акчанын баардыгын водоканалга берип коет. Акчанын баарын теплого берип коет. То есть бизге шаарды развитие кылайын десе акча жок болуп атпайбы? То есть ошолордун баарын топтоп алып, казынага топтоп, ушу 4-5 ишкананын жылына кете 500 миллион акча экономия этебиз. Ошо 500 миллион жок дегенде эмне деген сайтты курса болот, мектеп курса болот, жолдордон оңдосок болот. Ушулардын баарын чогуу карашыбыз керек. Мен ошого айтып кетилем, дагы бир жолу. Түшүндүңүзбү? Мына 3 айдын ичинде аракет кылышыңар керек. 3 айдын ичинде аракет кылып, пайдага чыгып, прибыльный ишкана болуш керек. Прибыльный ишкана. Убут иши ишкана болбош керек. Мына Кудайга шүгүр, аренда төлөбөй калды. Мына өзүбүздүн гаражыбыз бар. Тактага кылып оңдошуңуз керек. Сайып, түшүндүңүз да? Башты иштетиш керек. Мен колумдан келбей, колуңуздан келбесе кетишиңиз керек. Башка жетекчилер келиш керек. Бардыгын карап, допустим, мына эмелерден автобус шоферлор кетип калды. Эмне үчүн кетип калды? Ошолордун бир маселесин изучать этишиңиз керек. Эмне үчүн кетип калды? Либо акча аз, либо жанагы азыр автобуста мен көрүп атам, бир дагы бир контролер жок. Ол автобуста канча акча алып келип атат, канча акча жыйнап атат элден, андагы бир эмеси жок. Эсеби жок да биздечи. Келет автобус эртең менен чип келет, кеч келет. 1000 сом алып келет экен, 800 сом болду. Канча таптам эчким иши жок. Может 5000 тапкандыр, может 3000 тапкандыр. Аны бир контролдоп кылыш керек да. Допустим, биринчи маршрут, канча автобус чыкты, сыртка чыгып кеттиби, канча саларга койдуң, 100 саларга койдуң. Эмне жумуш аткардың, канча рейс кылдың, канча круг кылдың, канча пассажир келди. Баарын санап, эмесин чыгарыш керек да. Керек болсо налоги менен чогуу иштеш керек. Керек болсо бизде мэрияда эконом отдел бар, эконом отдел отургуш керек да. Кара эсебин чыгарыш керек да. Анан бул мамлекеттиге деп эле жей берген болбойт да. Мамлекет когда станет, мамлекет постоянно силерге бага бербейт.